Бисмилла, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Урматтуу мусулман бир туганым, кийинки дагы Аллах Таалага жага турган ибадаттардын катарында бул сулуулук, кооздук, тазалык, тыкандык Аллах Таала сүйгөн амалдардан. Эгерде пенде кийине турган болсо, кийиминин тазалыгына карап, өзүнүн жашаган жеринин тазалыгына карап, өзүнүн келбетине карап, сулууланып, кооздонуп, тазаланып жүрө турган болсо, өзүнүн тырнактарын тазалап, өзүнүн денесин тазалап, өзүнүн чачын жакшылап карап, өзүнүн муруттарын кыскартып, жана башка ошо өзүнүн кир болгон жерлерин жуунуп, өзүнө карап, өзүнүн келбетине карап, кийим кечесине карап, жашаган жерине карап, тазаланып, сулууланып, кооздонуп жүрө турган болсо, Аллах Таала мына ушул бенделерди дагы жакшы көрөт. Жана ошондой эле урматтуу мусулман бир тууганым, биздин динибиз бул сулуулукка өтө маани берет. Бизди тазалыкка динибиз чакырат. Биздин динибиз тазалыктын дини. Кайсыл жактан болбосун, биздин жүрөгүбүз болобу, биздин адеп аклагыбыз болобу, биздин кылган иш аракетибиз болобу, биздин кийген кийимибиз болобу, эмне болбосун, биздин динибиз ошол жакта сулуу болуп жүрүүгө, кооз болуп жүрүүгө биздин динибиз чакырат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инналлаха джамилун юхиббул джамала." Аллах Таала сулуу болгон зат жана сулуулукту жакшы көрөт дейт. Албетте сулууланып жүрүү, сулуулук, кооздук бул Аллах Тааланын өзүнүн сыпаты. Аллах Таала кооз болгон зат. Өзүнүн затында Аллах Таала сулуу болгон зат. Аллах Таалага эч кимге окшогон Аллах Тааланын өзүнүн сулуулугу бар. Мына ошол сулуулукту кыямат күнүндө бейиш элери көрүшөт. Аллах Таала бейишке киргизген кезде бейиш элери бейиште жыргашып, бейиштин рахатына бөлөнүп, мына ошол жерде ушундай жыргап турган кезинде Аллах Таала момундарга кайрылып, силерге мындан дагы бир өткөн жакшылыкты көргөзөйүнбү дейт. Силерге дагы бир жакшылыкты ырабайынбы дейт. Ошондо бейиштеги жыргап жаткан пенделер: "Я Аллах, сен биздин жүзүбүздү нурдантың, жүзүбүздү кооз кылдың, бизге кооз жашай турган жерлерди бердиң, бизди тозоктон куткардың, бейиште ушундай жыргалчылыкта, рахатта жашап атабыз. Ушу бейиштен дагы өткөн бир рахат барбы? Кооздук барбы?" деген Аллах Таала ошол жерде өзүнүн жүзүн көргөзөт. Мына ошол жерде пенделерде Аллах Тааланын жүзүнө карап 40 жыл туруп калышат. Бул Аллах Таала Кур'ан Каримде айткандай эле: "Лилладина ахсану аль-хусна ва зияда." Аллах Таалага тоат ибадат кылгандар, намаздарына бекем болгондор, зекеттерин бергендер, парыздарды аткарып арамдан тыйылып жүргөндөргө кыямат күнү алар үчүн бейиш болот. Аль-хусна, жанна бейиш болот. Ва зияда, жана Аллах Тааланын жүзүн көрүү мына ушул бейиш элерине насип кылат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала өзүнүн затында мына ушундай кооз болгон зат экен. Бул кооздукту кыямат күнүндө момундар гана көрүшөт, бейиш элери гана көрүшөт. Ал эми андан башкалар Аллах Тааланын жүзүн көрүүдөн куржалак калышат. Аллах Таала кыямат күнүндө баарыбызга өзүнүн жүзүн көрүүнү насип кылган болсун. Эми Аллах Таала өзүнүн кылган иш аракетине дагы кооз болгон зат. Аллах Таала кандай бир иш кылбасын, мына ошону тыкан аткарат. Аллах Тааланын жараткан макулуктарында эч кандай айып кемчилик таап болбойт. Аллах Таала кайсы бир нерсени жарата турган болсо, ошону эң кооз сүрөттө жаратат, эң тыкан жаратат. Аллах Таала Кур'ан Каримде муну баяндап: "Суналлаху аллази аткана кулла шейин." Аллах Таала ар бир нерсени өтө тыкандык менен, өтө кооздук менен жаратып койгон дейт. Бул Аллах Таала ошол аль-Джамил, сулуу болгон өзүнүн ысымы менен жараткан кезде ар бир нерсеге өзүнүн кооздук берген. Аллах Таала бул жер бетин жаратканда эле бул жер бетке ушундай кооздук берип койгон. Жана адамды жараткан кезде дагы Аллах Таала өзү адамга өтө кооз келбет берип койгон. Жана ошондой Аллах Таала башка хайванаттарды жараткан кезде дагы аларга өтө кооз келбет берип койгон, өзүнүн ошол аль-Джамил деген ысымы менен мына ушундай Аллах Таала берип коёт. Эми Аллах Таала мына ушундай кооз болгон зат дейт. Башка бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Инналлаха таййибун." Аллах Таала таза болгон зат, ла яхбал илля таййибан.
жалаң таза несеңнен қабыл қылады дейді. Амалдардың тазасынан қабыл қылады дейді. Қайсыл амал Аллах Тағала үшін ғана атқарыла тұрған болса, мұны ошодан қабыл қылады. Әлемі хабис болған, Аллах Тағаланың жүзінің қалабастан башқа дүниенің бір мақсаттары қаланып қалған ибадаттарды Аллах Тағала қабыл қылбайды дейді. Башқа бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям инналлаха назифун юхиббу назафа. Аллах Тағала таза болған зат, жана тазалықты жақсы көреді деп мұны ошондон баяндап береді. Эми биздин хадисибизде инналлаха жамилун, Аллах Тағала сулуу болгон зат, ва юхиббул жамала. Жана Аллах Тағала сулуулукту жақсы көрөт деп бизге баяндап берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз Аллах Тағаланын жақсы көргөн пенделердин катарына кошулабыз дей турган болсок, биз дагы сулуулукка, кооздукка маани беришибиз керек экен. Эми кооздук дегенде бул биринчи инсандын жүрөгүндө кооздук болуш керек. Инсандын жүрөгү сулуу болуш керек. Алла буйругандай таза боло турган болсо, муну ошол Аллах Тағалага жага турган жүрөк болуп эсептелинет. Эң биринчи эске алына турган нерсе бул инсандын сырткы дүйнөсүнө караганда эң биринчи тазалык анын жүрөгүндө турат. Анын жүрөгү Аллах Тағалага ыйман келтирүү менен коздолгон болсо, пайгамбарга ыйман келтирүү менен, Куранга ыйман келтирүү менен, периштелерге ыйман келтирүү менен, тагдырын жакшы жаман Аллах Тағаладан болор экен ыйман келтирүү менен, акырет күнүнө ыйман келтирүү менен, жана башка Аллах Тағала кабар берген гайып ааламга ыйман келтирүү менен жүрөгү коздолгон болсо, мына ушул эң кооз жүрөк болуп эсептелинет. Жана ошону эле жүрөгүн тазалаган болсо, Аллах Тағалага шерик кошуудан, жана жүрөгүн бирөөлөргө болгон көрө албастыктан, жүрөгүн бирөөлөргө болгон ичтардыктан, жүрөгүн бирөөлөргө болгон жаман күмөндөн, жана башка мына ушундай жүрөктү булгай турган мүнөздөрдөн жүрөгүн тазалаган болсо, жана жүрөгүн ар кандай күнөө иштерден тазалаган болсо, анткени жүрөккө карадак бастыра турган бул күнөөлөр болуп эсептелинет. Ким жүрөгүн тазалай турган болсо, күнөө иштерден, жана жүрөгүн ибадат менен козой турган болсо, Аллах Тағаладан коркуу менен, Аллах Тағала болгон сүйүү менен, Аллах Тағалага болгон ихлас менен, Аллах Тағалага болгон үмүт менен, Аллах Тағала болгон тавакелдик менен, Аллах Тағалага болгон дуа менен, жана башка ушундай жүрөк амалдары менен жүрөгүн коздой турган болсо, ал эми жүрөктүн көркүн кетире турган, жүрөктү булгап кое турган, жүрөккө ыйпылас нерсе жаратып кое турган, жүрөктү бузуучу амалдардан тазалай турган болсо, мына ушул жүрөк Аллах Тағалага жага турган жүрөк. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инналлаха ла янзуру иля жасамикум ва ла иля суарикум, валакин янзуру иля кулубикум." Аллах Тағала силердин сырткы келбетиңерге карабайт дейт. Жана силердин сырткы көрүнүшүңөргө карабайт, бирок силердин жүрөгүңөргө Аллах Тағала карабайт дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Тағала биздин сырткы келбетибизге карабайт. Бул чоңбу, кичинеби, бул оорулуубу, же бул дени сакпы, же бул коозбу, же бул күникпи, кандай экенибизге карабайт. Бирок биздин Аллах Тағала эң биринчи карай турган жери биз жүрөгүбүздү коздошубуз керек. Жүрөгүбүз менен Аллах Тағалага жага турган тазалашыбыз керек жүрөгүбүздү. Экинчи тазалай турган нерсе бул биз өзүбүздүн кулк мүнөзүбүздү да тазалаштык. Кулк мүнөзүбүздү кооздоштук. Инсан сырткы келбет канчалык кооз болсун, канчалык чырайлуу болсун, бирок бирөөлөр менен кылган мамилеси начар боло турган болсо, кулк мүнөзү өтө корс боло турган болсо, кулк мүнөзү жаман боло турган болсо, болор болбос нерсеге ачууланып, бирөөлөр менен урушуп кете турган болсо, бирөөлөрдү гыйбат кылып, ушак кылып, бирөөлөрдүн ортосуна чыр чыгарып жүрө турган болсо, жана дагы башка ушундай жаман кулк мүнөз боло турган болсо, бул адамдын кулк мүнөзү кооз эмес. Бул адам Аллах Тағалага жакпай турган адам болуп эсептелинет. Эгерде кулк мүнөзү кооз боло турган болсо, бирөөлөр менен урушуп кеткен кезде кечирим боло турган болсо, сабырдуу боло турган болсо, жана башка мына ушундай өзүнүн кулк мүнөзүн оңдой турган болсо, мына ушул эң кооз кулк мүнөз болуп эсептелинет. Жана андан кийин инсан өзүнүн тилин кооздоштук. Сүйлөгөн кезде кооз сөздөрү сүйлөштүк. Сүйлөгөн кезде тасбих айтыштык, такбир айтыштык, салават айтыштык, адамдарды жакшылыкка буйруп жамандыктан кайтарыштык, адамдардын жашоосуна бир пайда боло турган сөздөрү сүйлөштүк. Жана тилин ар кандай ыйпалас сөздөрдөн алыс кылыштык, ар кандай уяс сөздөрдөн, бирөөнүн аброюн төгө турган сөздөрдөн, бирөөнүн кыжырына тие турган сөздөрдөн, жана башка бирөөнү алдап кое турган сөздөрдөн, жалганчы сөздөрдөн, калптан айтып бирөөлөрдү күлдүргөн нерседен инсан тилин сактай турган болсо, мына ушул тил дагы бул эң кооз болуп эсептелет. Андан да урматтуу мусулман бир тууганым, кооздуктардан бул инсанын өзүнүн сырткы амалдарына маани бериштиги. Сырткы амалдардан бул инсан намаз окуштугу, зекет бериштиги, садака бериштиги, адамдарга жардам бериштиги, нафил намаздарды окуштугу, нафил садакаларды кылыштыгы, жана башка ошо денеси менен жакшы ибадаттар кылыштык. Аллах Таала буйруган жолго басып, Аллах Таала тыйган
нерседен тыйылыштыгы мына ошо Аллах Таалага жаккан кооздук болуп эсептелинет. Андайында урматтуу мусулман бир тууганым, албетте айта турган нерсе бул инсан өзүнүн сырткы келбетине маани бериштиги, өзүнүн кийген кийиминин кооздугуна маани бериштиги мына ушул дагы Аллах Таалага жаккан амал болуп эсептелинет. Эгерде инсан кийине турган болсо, жакшы кийимден кийиштиги, таза кийим кийиштиги, жана ошондой эле инсан өзүнүн чачын карап жүрүштүгү, өзүнүн тырмактарын алып жүрүштүгү, өзүнүн кийимин ар кандай ыплас нерселерден, нажас нерселерден тазалап жүрүштүгү мына ушул Аллах Таалага жага турган амалдардын катарында болуп эсептелинет экен. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, албетте кооздук, сулуулук дегенде бул шарияттын эрежесинен, шарияттын белгилеп берген чегинен чыгып кетпеш керек. Албетте биздин шарият аялдарга дагы өзгөчөлөп бир кооздук берген. Алар көчөгө чыкканда кийине турган кийим берген, жана үйдө дагы өзүнчө кийим турган кийимдерди бизге белгилеп берген. Ошондуктан аялдар көчөгө чыккан кезде бул өзүнүн абраз желегин жаап чыгыштык, мына ушул кооздук. Аллах Таала кандай буйруган болсо, көчөгө чыгар кезде мына ошондой болуп чыгыштык, мына ошол Аллах Таалага жаккан кооздук. Ал эми көчөгө чыккан кезде мен Аллах Таала сулууларды жакшы көрөт деп, өзүнүн абратын көргөзүп, өзүнүн чачын көргөзүп, өзүнүн да башка жактарын көргөзүп көчөгө чыгыштык. Бул Аллах Таалага жага турган сулуулук эмес, бул Аллах Тааланын каарын келтире турган болуп эсептелинет. Жана ушуну эркектер дагы көчөгө чыккан кезде өзүнүн сулуулугуна маани бериштиги. Ошон үчүн алымдарыбыз айтат, эркектин эң сулуулугу дейт, мундан сакалына дейт да. Айшене өзү айтат, Аллах Таала эркектерге ушундай кооздук берип койгон, бул алардын сакалына турат деп айткан. Ошондуктан бул сакал дагы Аллах Таала берген кооздук. Ал эми эркектер сакалын кырып коюштугу бул Аллах Таала берген кооздукту жоготуу эсептелинет. Аллах Таала фитрат кылган фитратты жоготуу эсептелинет. Ошондуктан инсан эгерде өзүнүн кооздугуна маани берем деп турган болсо, бул сакалды дагы коюп жүрүштүгү шариятыбыз буйруган жакшы сүннөт амалдардын катарында болуп эсептелинет. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.